Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ардактуу ата эне, ага эне, эже карындаштар. Баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Баарыңыздарды келе жаткан берекелүү, нурлуу, куттуу Рамазан айы менен куттуктайм. Жараткан Алла Таала касиеттүү Рамазан айдын урматынан, Кур'ан-ы Каримдин урматынан элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык, амандык, биримдүүлүк, токчулук, достук берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Кариминде айтат: "Я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус-сиям, кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман келтиргендер, силерге Рамазан айынын орозосун парыз кылынды. Кандай силерден мурдагыларга дагы парыз кылынгандай. Мүмкүн силер күнөөлөрдү таштап, Аллатадан коркуп, таква болорсуңар дейт. Урматтуу мекендештер, Рамазан айдын максаты, орозо тутуунун максаты таквалык экен. Таква деген кандай? Биз өзүбүздү күнөөлөрдөн токтотойлу. Арам сүйлөгөндөн, жалган сүйлөгөндөн, бирөөгө жала жапкандан, бирөөнү каргагандан, бирөөнү сөккөндөн тилдерибизди тартайлы. Көздөрүбүздү күнөөлөрдөн сактайлы. Кулактарыбызды күнөөлөрдөн сактайлы. Алкым, кол, пут, ой бардыгын күнөөлөрдөн сактап тазаланайлы, аруланайлы. Оңолуу айы келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман сама Рамазан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби." Ким Рамазан айда орозо тутса, иман менен, жараткан Алланын буйругу деп иман келтирип, жана андан үмүт кылып, соопторду үмүт кылып орозо кармаса, анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Бардык күнөөлөрү кечирилет. Мурунку Рамазан айдан ушу Рамазан айга чейин бардык ортодогу күнөөлөр кечирилип кетет экен. Рамазан айдын касиети эбегейсиз. Пайгамбарыбыз айткан: "Качан Рамазан айы келгенде Алла Субханаху ва Таала буйрук берет экен, бейиштин эшиктерин ачкыла." Бирөөсү дагы аягына чейин жабылбайт экен. Дозоктун эшиктерин жапкыла. Бирөөсү дагы аягына чейин ачылбайт экен. Тоң моюн шайтандарды кишендегиле дейт. Bir rivayette gelet: "Asmandын эшиктерин ачкыла. Рахмат, мээримдүүлүктүн эшиктерин ачкыла" дейт. Ушундай касиеттүү айда Алла Таала бардык асмандан түшүргөн китептерди Рамазан айда түшүргөн. Таурат, Забур, Инжил, ыйык Кур'ан-ы Каримди Алла Таала Рамазан айда кадыр түндө түшүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бул касиеттүү айда бир түн бар. 1000 айдын ибадатынан дагы, сообунан дагы жакшыраак" деген кадыр кечеси. Ушул айда акыркы 10 күнү этикаф болот эле. Пайгамбарыбыз адамзаттын эң берешени Рамазан айда дагы берешендүүлүгү, жоомарттыгы күчөйөт эле. Рамазан айда ким орозо кармаса, пайгамбарыбыз айтат: "Таң аткандан күн батканга чейин ага 70 000 периште дуа кылат экен. 70 000 периште истигфар, ушу бенденин күнөөсү кечирилсин деп дуа кылат экен." Пайгамбарыбыз бир риваятта айтат: "Ар бир мусулман эркек аялдын саар кеч бир дуасы сөзсүз кабыл болот" дейт. Саарлык өзүнчө береке, таравих намазы өзүнчө береке. Бул ыйык айда бир нафил ибадат фарызга тете, фарызга тең боло турган Алла Таалам сооп берет. Ал эми бир фарыздыкы болсо 70 фарызга чейин. Бул айдын алгачкы 10 күнү Алланын мээримдүүлүгү, ортоңку 10 күнү Алланын кечиримдүүлүгү, акыркы 10 күнү дозоктон куткаруусу. Алла Субханаху Таала ушул айдын касиетинен күн сайын күнөөлөрдүн себебинен дозокко түшүп калган мусулмандардын 60 000-ин ооз ачарлык учурда чыгарат экен. Аягында жалпысынан ушул айда канча чыгарган болсо, ошончону чыгарат экен. Караңызчы кандай касиеттүү ай. Ар бир саждага 1500 сооп берилет деген. Ал эми ошо Рамазан айда Алла Таалам ашыкча 40 сажда берди. 20 таравих, 20 рекет таравих намаз 40 саждасы менен. 40 сажда ашыкча берип атат сиздерге, биздерге. Анткени бенде пайгамбарыбыз айтат: "Аллага эң жакындаган учурда бул саждада болот" дейт. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, келиңиздер ушу Рамазан айда бардык арам ойлорду токтотойлу, жаман мүнөздөрдү токтотойлу, бири-бирибизге болгон жаман күмөндөрдү, жаман каалоолорду, кек сактагандардын баарын токтотойлу. Оңоло турган ай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Качан бирөөңөр ушу Рамазан айда орозо тута турган болсоңор, анда
ал жаман сөздү сүйлөбөсүн деген. Ызучу салып кыйкырып бакырбасын деген. Эгерде бирөө жаңжалдашып уруша турган болсо, ал менен анда мен орозомун деп эле айтып койсун деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям касиеттүү хадисинде айтат, бардык адам баласынын жакшы иштери өзү үчүн орозодон башка. Орозо мен үчүн дейт Алла Таала. Орозонун сообун мен беремин дейт. Ушундай касиеттүү Рамазан айда келиңиздер туугандар, Кур'ан окуп, жүрөгүбүздү, кабырыбызды нурлайлы. Кур'ан окуп, Алла Таала менен сырдашайлы. Кур'ан окуп, Аллага жакындайлы. Кур'ани Карим жараткан Алла Субхана ва Тааланын бүткүл адамзатка берген шифа китеби. Бүткүл адамзатка берген жолдомо, хидаят китеби. Бүткүл адамзатка берген бактылуу жана эки дүйнөнүн бактысыздыгынан кутулуу китеби. Анткени келиңиздер ушу Кур'ани Каримди окуп, жараткан Алла Субхана ва Таалага жакындайлы. Бул ай сабырдуулуктун айы, сабырдуулукка бериле турган ал бейиш. Бул ай кайрымдуулуктун, камкордуктун, бечаралардын курсагын тойгозо турган ай. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, кимде ким орозо туткан кишиге ооз ачтырса, ага жараткан Алла Таала биринчиден күнөөсүн кечирет, экинчиден дозоктун отунан куткарат, үчүнчүдөн канча сооп алса орозо туткан киши, ошончолук соопту Алла Таала буга берет. Сахабалар айтышты, о Алланын элчиси, биз баарыбыз адамдын курсагын тойгозо турган деңгээлде мүмкүнчүлүгүбүз жок бизде. Десе, пайгамбарыбыз айтат, буга Алла Таала бул соопту бир уртам сууга дагы, бир уртам сүткө дагы, бир курма менен дагы ооз ачтырганга бере берет дейт. Келиңиздер туугандар, кол ачыктык, берешендүүлүк, бири-бирибизге болгон асыл ойлор, жакшы тилектер менен ошо Рамазан айды өткөрөйлү. Оңоло турган ай, тагдырыбызда Алла Таалам көптөгөн Рамазан айын жазган болсун. Тагдырыбызда жараткан Алла Субханаху ва Таала көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Ошо касиеттүү айдын берекесинен элибизге, журтубузга, мамлекетибизге амандык, тынчтык, биримдүүлүк, токчулук Алла Субханаху ва Таала насип кылсын. Ар кандай кырсык апат балелерден сактасын. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.